Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Урматтуу жамаат, Алла Таала пайгамбарларга мужиза берет эле. Эң көп мужизаны пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга берген. Ошо мужизалардан бирөөсү гайыптан жардам берүү. Имам Байхақи келтирген риваятта Хазрат Нафи радиаллаху анху айтат, сахабалар 400 киши элек дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам менен бир жолу сапарда чыгып, кечинде бир жерге жайгашканда суусу жок жерге жайгашып алыппыз дейт. Аябай кыжалат болдук. Суу жок, эми кандай болот деп. Ошентип турсак эле бир эчки келип калды дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзү ошо эчкини саады дейт. Эчкини саап, ичип, курсагы тоюшунча ичти. Кийин сахабаларды бирден чакыра берди. Ар бир сахаба курсагы тоюшунча ичти дейт. Бир эле эчкиден 400 сахаба пайгамбарыбыз өзү кошо курсагын тоюшунча сүт ичти. Анан пайгамбарыбыз анын байлап койдук дагы сары жаттык түндөсү. Эрте менен турсак эчки жок дейт. Сахабалар пайгамбарыбызга кабар берди. Я Расулуллах, баягы кечинде эчки жокку? Эсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди дейт. Кайсы зат ошо эчкини жиберген эле, ошол зат бул эчкини кайра алып кетти дейт да. Мына Алла Таала ушинтип гайыптан пайгамбарыбыздын пайгамбарчылыгын бекемдеп, колдоо көрсөтүп турган. Бир фарыз туурасында Ниса сүрөсүндө келет, мураскорлукта кыз балдардын акысы. Алла субханаху ва таала өкүм берет. Алла Таала силердин балдар, кыздар, уул кыздарыңардын акысы тууралуу өкүм берет. Юсикумуллаху фи ауладикум лиздакари мислу хаддил унсаяйн. Алла Таала силерге буйрук берет, бала чакаңар тууралуу осият боюнча мислу хаддил унсаяйн деп бир уулга эки кыз баланын үлүшү деген сөз. Тең болот экен да. Мындайча айтканда, эгерде түшүндүрүп бере турган болсок, эгерде бир уул канча үлүш ала турган болсо, ата-энесинин мураскорлугунан кыз бала уулдан 2 эсе аз алат. 2 эсе аз алат. Ошондо 2 кыздын үлүшү бир уулдун үлүшүнө барабар болот. Буну берүү фарыз туугандар. Өзгөчө кыз балдарга үлүш берилбейт да биздечи. Ушуну биз ойлонушубуз керек туугандар, анткени бул бербеген зулумдук, күнөө, арам болот. Буну берүү фарыз болот. Бир сүннөт туурасында Алла Тааладан таквалыкты жана байлыкты сураш боюнча Муслим шарифте келет, Ибн Масуд радиаллаху анху риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: дуа кылат эле, Аллахумма инни ас'алукал худа ват-тука вал-афафа вал-гина. Бир риваятта ар бир намаздан кийин ушу дуаны окуйт эле. Я Алла, мен сенен туура жол хидаятты сураймын. Мен сенен таквалыкты, күнөөлөрдөн сактанганды сураймын. Вал-афафа, тазалыкты, абирдин тазалыгын сураймын. Вал-гина, байлыкты сураймын. Мынаки 4 нерсени ар бир намаздан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сурап турат эле. Биздер да ушинтип сурап турушубуз керек экен. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында дуа кылуу бекер эмес да. Дуа жөнөкөй эмес. Ишеним менен дуа кылыш керек. Тирмизи шарифте келет, Салман Фариси радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: шек күмөнсүз жараткан Алла Таала уялат. Уялчак, өтө берешен. Качан бенде сураса колун көтөрүп, Алла Таала аны кур кайтаргандан Алла Таала уялат экен. Ошондуктан туугандар, Алла Таалага чын жүрөктөн сураган колду көтөрүп, ал сөзсүз кабыл болот деген сөз. Бир күнөө туурасында жетимдердин малын жеген чоң күнөө. Ниса сүрөсүндө Алла субханаху ва таала айтат: силер жетимдердин малдарын берип тургула. Аны алып калбагыла, өзүңөрдүн малыңар менен жетимдин малын аралаштырып жебегиле. Анткени бул өтө чоң күнөө дейт. Бир күнөө туурасында ахиретте кабырдагы күнөөкөрлөргө мамиле дейт. Тирмизи шарифте келет, Абу Саид радиаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: качан күнөөкөр адам же капыр адам кабырга баргандан кийин кабыр айтат экен: сенин келгениң мубарак эмес дейт экен. Мен үстүмдө жүргөн адамдардын эң жаманы сен элең.
Эми мен алдыма келгениңде ошого жараша мамиле кылам дейткен дагы, ушу кучактап өзүнө кысып сыкканда эки кабыргалары бири-бирине кирип кетет экен да. Кабыргалары бири-бирине кирип кетет. Ушинтип басып анан ушун азаптын бир түрү экен. Демек тугандар, жердин үстүндө жашап атканыбызда таза жашайлы, күнөө кылбай жашайлы. Ошол эле кезде желдин алдына барганда ушуга жараша мамиле болот экен. Пайгамбарыбыздын медицинасынан Ибни Асакир келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: тамак жегенден мурда силер анделек жегиле, анделек. Коомдун кичинекей, анделек. Ашказандын бардыгын тазалап кетет дейт, оору-порусун. Андан кийин таза. Пайгамбарыбыздын насаатынан Табарани шарифте келет, Хазрет Анас радиаллаху анхунун апасы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга бир жолу келип сурап калды: "Я Расулаллах, мага бир осият айтыңызчы" деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Күнөөлөрдү таштагын" деди. Бул эң жакшы хижрат. Хижрат деген көчүү. Күнөөлөрдү таштагын эң жакшы хижрат ошо. Фарыздарга бекем болгон, фарыздар сактагын бул эң жакшы жихад ошол деди. Жараткан Алла Тааланы дайыма көп зикир кылгын деди. Анткени Алла Тааланын алдында зикирден өткөн сүйкүмдүү нерсени алып бара албайсың деди. Тугандар, ошондуктан Алла Таалам ушул айткан, уккан маселелерге амал кылыштыкка барыбызга товфик берсин, башкалар жеткиргенге күч-кубат берсин. Амин. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Bi rahmatika ya Rabb.